Кечээ мага Сокулук районунун Орок айыл өкмөтүнүн депутаттары келишиптир. Ал жерде деген МЧС Бишкек Сити шаарын салат деп элге жарыялап, мен комитетте көтөргөн маселелерден ошактан талкуудан угуп алып келишиптир. Бирок элдин үлүш жерлеринин үстүнө салган туура эмес да. Каршы чыккан депутаттардын кол бутун буурашып, өкмөттөгүлөр тарабынан деген биздин чоңдорубуз бизди коркутуп атышат дейт. Каршы болгондордун баарын силер эмне чыккынчысыңар деп, жада калса силер ушу атайын бийликке каршысыңар деп жала жаап, ошол коркутууга чейин барышып, аргасыз сизге келип жатабыз. Эми бизде ушу Сокулуктагы, Ороктогу жердин үлүштөрүн ушул кийин 50-100 жылдан кийин балдарыбыз эгин себилген жерлердин баарын берип салсак, үй салып салсак эмне болот деп эл капа болуп, ошондуктан депутаттар да чогулуп суранып атышат да. Эл кол топтоп жатыптыр. Анан ушундай маселени көтөргөндө чоңунан кичинеси желмоозу жаман да. Барып алып туруп чоңдорго деген мына жакта атай кылып атат деп карама каршы көргөздүрүп, жаман жала жаап, туура эмес маалыматты өйдө жакка жеткирип жатышыптыр. Ушуну карап көрүңүздөр деп суранам. Нурлан Асанбекович, рахмат мүмкүнчүлүккө. Урматтуу эми мен өкмөткө да кайрылат элем, биринчиден биздин Акылбек Кусенбековичке кайрылат элем да. Ички иштер министрлиги жана УКМК мен жанакы айтып кеткен Орок айыл өкмөтүндө түзүлгөн маселе кырдаал боюнча барып текшерсин. Эртеси күнү эл арасында абдан чоң нааразычылыктар чыкса, кайра эле тиги митинг уюштурайын деп жатасыңар, силер бийликке каршы жатасыңар деп болбогон себеп менен элди куугунтукка албаш керек. Айыл өкмөттөрдүн ооздорун жаап, коркутуу үркүтүүлөрү менен Алмаз Ахунжанович, бул келечекте чоң көйгөй туудуртат да. Элдин үлүш жерлеринин үстүндө өкмөттөгүлөргө бош жер экен, эл каршы эмес экен деген маалымат беришип, стадион салганга каршы эмес экен деп айтышыптыр. Бирок эл каршы. Эл ал жерден стадионду эми эптеп макул деп ага боло эле десек дейт, кайра үстүнөн деген Бишкек Ситини МЧС салам деп атышыптыр. Бул кандайча? Эртеси күнү деген ошактагы 21 депутаттын жартысын күчкө салып, үйүнөн сүйрөп келишип туруп, кайдагы бандиттер менен коркутканга чейин барып туруп колдорун койдуруп алышыптыр. Ошол мурдакы айыл өкмөттү жумуштан недоверие көрсөтүшүп, депутаттар кетиришиптир. Азыр жаңысы келиптир. Эми ал кандай иш алып барат билбейм, бирок деген үлүш жерлерди тартып алып туруп, күчкө салып, аякта деген иташ үйлөрү салган. Бул Бишкек Ситиби кайсынысы болобу, бул туура эмес нерсе. Элдин макулдугун алыш керек. Эртеси күнү болсо ким каршы чыкса эле дароо барып баса калып туруп, бул жактан акимият каякта карап жатат, жооп бербей, биздин губернаторлорубуз каякта карап жатат. Эртеси күнү деген чоң ызы-чуулар чыкканда деген кайра эле деген силер деген Жапаровго каршысыңар, анан Ташиевке каршысыңар деген кайдагы сөз менен ошо элди куугунтукка алып атыштыр. Именно местный кеңештин ошактагы депутаттар. Айткандан коркуп калдыкпы, бул кандай заман болуп калды деп менден кечөө келип сурап атышат. Ошондуктан урматтуу өкмөт мүчөлөрү, сиздерге кайрылам, Акылбек Кусенбековичке да кайрылам да. Бул маселени тез арада көңүл буруп чечпесеңиздер, эртеси күнү деген это недовольство вырастет в большое противостояние. Но я вас об этом предупредила. Нельзя обвинять народ, который против строительства Бишкек-Сити, в том, что они недовольны властью деп. Сразу эле бир шылтоо менен үстү жакка чоң биздин жетекчилерге башкача маалымат жетип жатат. Буга көңүл буруңуздар деп мына алдын ала азыр эскертип жатам. Кийин деген ызы чуу чыкканда деген барып туруп анан камап салабыз десеңер, аяка мен кошулуп каршы боломун. Рахмат.